Саламатсызбы? Сизге суроо. Күнүңүздү кантип баштайсыз? Ойлонуп көрүңүз. Мен ишенип турам, сиз эртең менен турганда эле баш жагыңызда жаткан телефонду аласыз, Facebook'ка же дагы толтура соц тармактарга киресиз дагы, анан ар кандай маалыматтарга толтурасыз. Өзгөчө негативдүү маалымат болсо, бул биздин ошол күнүбүздү толугу менен бузат. Биздин мамилебизди бири-бирибизге болгон, сыртка чыкканда эле негативге толгон адамдан негатив чыгып турат. Эми мен айтып кеткен башка видеолордо үзүрлүү, натыйжалуу, таасирдүү адамдар, ийгиликтүү адамдар эртең менен көбүнчө алар турат экен дагы, телефонду эч качан колуна алышпайт. Алар эң эле биринчи ыраазычылыктан, ыраазы болуудан башташат экен. Эмнеге ыраазы болобуз? Эң эле биринчи, мен көзүмдү ачтым эртең менен, мен дем алып атам. Демек, менде дагы алдымда Кудай берген өмүрүм бар. Же болбосо менин балдарым уктап жатат башка бөлмөдө. Менин балдарым бар. Алардын дени сак, алды саны аман. Же мен көрүп атам, мен ушул жаркырап тийген күндүн нурларын көрүп атам. Мен чымчыктардын сайраганын угуп атам. Мен мына ушунун бардыгына ыраазымын. Жашоо кандай керемет деп туруп, сиздин жүрөгүңүздү, аң сезимиңизди ыраазычылыкка толтурсаңыз, ишенип коюңуз, ал күнүңүз өзгөчө сонун күн болот. Жана сиз сыртка чыкканда, коомдук унаада, же болбосо соц тармактарда, интернет булактарынан кандай гана негативдүү маалымат көрбөңүз, укпаңыз, сизге таасир бере албайт. Анткени сиз жалаң позитивге, ыраазычылыкка толуп калгансыз дагы, аларга орун жок болот. Ошол себептен мен чакырат элем, келиңиздер күнүбүздү ыраазычылыктан баштайбыз.